Бул Чаткал районунун Терексай айылындагы көрүнүш. Гендеги саркынды суу сактоочу жай ачылып кетип, сайга кошулганы кабарланган. Социалдык тармактарда айрым колдонуучулар цианид төгүлгөнүн айтып, кабатырланганын билдиришкен. Ал эми жергиликтүү бийлик дарыянын суусун пайдаланбай турууга чакырган. Генди иштеткен компания цианид төгүлбөгөнүн маалымдады. Problem oldu ama çok abartıldı. Küçük bir problem büyütüldü. Sosyal medyanın... Туура маселе жаралды, бирок биз тез арада жөнгө салууга аракет көрдүк. Көйгөй медианын күчү менен көбүртүлүп жабыртылып кетти. Жетекчи катарында жоопкерчилигимди сезип, окуя болор замат айыл өкмөткө барып, жаралган ыңгайсыз абалды ордуна келтирүүгө күчүбүздү жумшадык. Лабораториянын жыйынтыгы буюрса чыгат, анда так белгилүү болот. Аймакта Терексай, Актерек жана Кызыл Токой айылдары жайгашып, 5,5 миңге жакын адам жашайт. Анын 2 айылы аталган Терексай суусунан пайдалангандыктан жергиликтүүлөргө аны колдонбой туруу үчүн таза суу таратылууда. Аз жергиликтүү элге ошол күнү эле маалымат бергенбиз. Жанагы ошол түшкөн суудун анализдерин алып, анализдин данылары чыккыча атайын типакара кайрылганбыз, суу таш берилет деп. Анан судан мүмкүн болсо судан ичпей туруңуздар депчи. Бұл су нерден скважина кылып туруп чыгарган да, артезиан таза суу. Анан ушул жерден илгериле чыккан, бул ушул жерде камсыздайт айылды. Анан ушул суудан азыр биз ташы деп бизге өкмөттөн келди эле. Анан ташып атабыз да элге. Ошол жанагы дамбан сууга кошулуп кеткендиктенчи. Учурда дарыяга түшкөн калдыктар боюнча лабораториялык текшерүү жүргүзүлүүдө. Терексай генин Түркиянын Эти Бакыр компаниясы менен Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун биргелешкен ишканасы иштетет. Кыргыз Алтын ААКтан кырдаал жөнгө салынганын кабарлашты. Абалды иликтөө мамлекеттик тармак аралык комиссиясына берилди. Анын курамында Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция менен Жалал Абад облустук бийлигинин өкүлдөрү кирген. Калктын жашоосуна жана жаратылышка коркунуч жок экени айтылды. Жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бу же билбейм кандай бир цианид, уулуу заттар деп айтылып атат. Бүгүнкү күндө лабораториянын жыйынтыгы чыкмайын, мен дагы алдын ала айта албайм. Бүгүнкү күндө кооптуу эч нерсе жок. Ошол эле замат региональный экологиянын кызматкерлери келип отбор алышкан. Анан ошонун жыйынтыгын күтө туралык. Эл менен да бүгүнкү күндө мына Ала Буканын тургундары менен да жолуктук, Терексайдын эли менен да жолуктук. Эми талаптар ооба шалакылык бар. Бүгүнкү күндө дагы иликтөө болот. Иликтөөнүн негизинде компанияны жоопкерчилигин карайбыз. Аталган ишкананын өндүрүш кубаттуулугу жылына 1 миллион тонна генди иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Компаниянын жумушчуларынын 90% жергиликтүүлөр. Негизи эле тоо кен тармагы татаал өндүрүш болгондуктан өзгөчө кылдаттыкты талап кылат дешет адистер. Химиялык заттар колдонулгандыктан чекилик кетсе айлана чөйрөгө дагы адам өмүрүнө да коркунуч келтирет. Үч маселеси бар да. Биринчиден проекттерди айтканда жакшы караш керек. Экинчиден аны аткарым туура болуш керек. Үчүнчү абдан чоң маселе муну карап көзөмөлдөп туруш керек. Көзөмөлдөбөсө бул эми таза абада химиялык заттар пайда болот, анан жарылып кетүүсү болот. Бул маселе абдан татаал маселе, абдан көңүл буруш керек. Бул мамлекеттик көзөмөлдөө болуп, эми бизде инспекциялар бар мамлекеттик. Булар абдан караш керек да. Анан кийин эми бизде инспекциянын 2 түрү бар. Биринчи мамлекеттик, экинчи профсоюздук, коомдук уюмдар бар. Бул коомдук уюмдар мына абдан көңүл буруш керек. Жергиликтүү органдар, жергиликтүү бийликтер буга абдан көңүл буруш керек. Бул абдан коркунучтуу татаал нерсе. Көптөгөн өлкөлөр алтын ылгап алууда цианидти колдонушат. Аны пайдаланууда экологиялык талаптар сакталса, зыяны тийбейт дешет адистер. Ал эми сууга кошулуп кетсе, бат эле эрип кеткени менен суу жаныбарларынын массалык түрдө өлүшүнө алып келет. Цианид – это вещество, ядовитое вещество, которое останавливает клетки. Цианид уулуу зат ал клеткаларга таасир этет, дем алууга терс таасирин тийгизет. Андан өсүмдүктөр анчалык көп жабыркабайт деле. Сууга кошулуп кеткен учурда суу жаныбарларынын массалык түрдө өлүшүнө алып келет. Буга чейин кумтөрдө кырсык болуп, дарыяга цианид төгүлгөн. Аны тазалоо үчүн хлор пайдаланышкан. Кесепетинен суу ого бетер булганган. Ушундай окуялардан сабак алышыбыз керек. Цианид сууга кошулса эрип, бир канча күндө концентрациясы азаят. Анын табигый жол менен тазалануусун күтүү керек. И рыбы, и насекомые. Но цианид, он достаточно быстро разрушается в течение нескольких дней.
Белгилей кетсек, Тоо-кен тармагы өнөр жай өндүрүшүндө салмактуу үлүштү ээлейт. Жер казынасын пайдаланууда экономикалык гана пайда эске алынбастан, экологиялык коопсуздуктагы башкы орунда. Пайдалуу гендерди иштетүүдө, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоо, курчап турган чөйрөгө мониторинг жүргүзүү долбоордук документацияларында камтылышы шарт. Жазгүл Сейдахматова, Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Жалал Абад облусу.